15 жаштагы Айназик үй бүлөдө жалгыз кыз. Акылы тетик, максаты бийик жаш кыз ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Учурда каарманыбыз ойноп күлүүнүн ордуна балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда дарыланат. 7 айлык болуп, айыма жетпей төрөлүп, ошол жаштыгым кичинемден бери эле больницада жатам. Ушул да менин жаштыгым ушул дарылануу менен эле өтүп жатат. Айназик Кара Суу районунун мектептеринин биринде 8-класста билим алат. Тырышчаак кыз келечекте ден соолук сакчысы болууну самайт. Мен чоңойгондо врач болуп, элдерди дарылап, ушул кыргыз элиме өз салымды кошкум келет. Элдер оорубай үйүндө сак болуп, өмүрү узун болуп, ден соолукта жүрүшүн тилейм. Айназик сыяктуу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарда башка балдар сыяктуу билим алып, эс алууга акылуу. Ош шаарындагы ден соолугун калыбына келтирүү борбору балдарды дарылап гана тим болбостон педагогикалык жактан да тарбиялашат. Эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деле башка балдар сыяктуу билим алууга толук укугу бар, билим алышы керек. Азыр ошол инклюзивдик билим берүү деген шаарда бир топ эле жайылып, көпчүлүк элдердин түшүнүгүндө бул нерсе кирип калды. Бул кубанарлык нерсе. Анткени мурда көпчүлүк ата-эне менин балам ушу майып болуп калды, демек мектепке бара албайт, билим алууга мүмкүнчүлүгү жок деген болсо, азыр ата-энелер ошо баласын коляскага салып алып, же болбосо жетелеп келип дагы мектептерге баралы, окуталы. Анан бул жерге леченияга келгенде ошо 20 күн, 1 ай окугандыктан ошол леченияси, дарылануусу бүткөндөн кийин бул жерге келип, ошол мектеп программасынын негизинде ошого биз Гарано менен биргеликте программа түзгөнбүз. Ошонун негизинде биз балдарды 1 ай жүрсө 1 ай окутабыз, 20 күн болсо, ошо канча убакыт болсо ошого жараша окутабыз. Биринчи июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Майрамдык шаң же болбосо балдарга көңүл буруу белгиленген датага гана байланып калган. Мындай маалыматты тастыктаган бул жайдын жетекчиси түрдүү тоскоолдуктарды жеңе билүү абзел дейт. Негизинен шарттардын жоктугу ошо мисалыга бир бала жакшы баса албайт. Ал үчүн мектепке барса, тоскоолдуктар биринчи эле кезекте тоскоолдуктар мектептердин тепкичтеринен башталып атпайбы? Ошол мугалимдер балданы мектепке алып киргенден тоскоолдуктардан коркушат. Ошон үчүн аларга албайбыз деп отказ кылышат. Ушундай тоскоолдуктардан адистерибиздин жана жеткиликтүү маалымат албагандыгында, эгерде көзүндү көрбөгөн болсо, көчөдө өтүп баратканда же көчөдө баскандагы тоскоолдуктар бизде жана сүйлөй турган светофорлордун жоктугу, ушундай тоскоолдуктар болот го. Согуштан кийин Бириккен Улуттар уюмунун атайын сессиясында аялдар конгресси балдар маселесин көтөрүп чыгып, аларды ар кандай жугуштуу оорулардан, балдар арасында кылмыштуулуктан жана башка жагымсыз жагдайлардан коргоо үчүн бул маселени көтөрүп чыгышкан. Бала бакыт, бала келечек ээси демекчи, ар бир бала мыкты тарбия, билим алууга укуктуу. Ылайым эле ар бир бала ден соолугу чың, келечеги кең болсун. Айчурок Каныбек кызы, Дастан Токтоназар уулу, Таң нуру программасы.